Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр жана бүгүнкү сабактын онлайн катышуучулары. Мен бүгүн сиздерге өткөн сабактын айтып берген болчу. Биздин кыргыздардын ата тектери байыркы доорлордо мындан 4500, мындан 4000 жыл мурун ошол Едил дарыясынын боюн, түштүк Уралды мекендеген жөнүндө. Мына ошол убакта Аркайм шаар комплекстери пайда болгон. Мына ошол Аркайм шаар комплекстеринде адамдар ушул 500 жылдык, 700 жылдык мөөнөттө жашаган жөнүндө бүгүн илимий маалыматтар бар жана ошол комплекстерде табылган адамдардын сөөктөрү булар биздин кыргыздардын ата тектеринин сөөктөрү болуп чыкканы, бул илимий ДНКда далилденгени жөнүндө сөз болгон. Ал эми бүгүнкү күнү биз бүгүнкү сабакта мен кыскача ушул андрон маданиятын, археологиялык маданият деп айтып коет. Бул андрон маданияты деп. Мына ошол андрон маданияты ошол кийинки доорлордо бүткүл Евразияга кеңири тараган маданият болуп эсептелет. Бул ал эми окумуштуулар болсо, ошо археология илимдеринин окумуштуулары түштүк Уралдагы Абашева Сынташты археологиялык маданияты менен түштүк Сибирдеги жана Борбордук Азиядагы Андронов маданиятынын окшоштугун жана алардын тыгыз байланышы болгондугун байма-бай айтып келишет. Бул эки маданияттын көрүстөндөрүнүн тибинин, археологиялык табылгалардагы колдонгон буюмдарынын жана башка өзгөчөлүктөрүнүн окшоштугу, ошондой эле Абашева Сынташта маданиятынын андрон маданиятынан мурдараак болуп өткөндүгү, аталган маданияттардын этногенетикалык үзгүлтүксүз байланышы бардыгы окумуштууларда күбөн жараткан эмес. Ошондой эле Петров деген окумуштуу ушул палеогенетикалык анализдердин негизинде ал минтип жазып атат да: население культур андроновского мира является прямым наследником синташтинского или синташтинско-петровского населения деп атат да. Жанагы ошо андрон маданияты бул эли, бул ошол Аркаймден, ошо Сынташта маданиятын негиздеген адамдардын тикелей насилдери деген мына археологдордун ошо палеогенетика негизинде алып чыккан маалыматтардын негизинде ушинтип айтып атат да. Анан Абашева Сынташта маданиятынын насили катары андрон маданиятына кирген Аму дарыя менен Сыр дарыянын ортосундагы жана Кызыл кум чөлүндө жайгашкан Алакүл маданияты, Чыгыш Казакстанда Алексеевка маданияты. Мисалы Алакүл маданияты биздин заманга чейинки 2100-1400 жыл болсо, Казакстандагы Алексеевка маданияты бул биздин заманга чейинки 1300-1100 жыл биздин эрага чейинки. Демек бул жерде сөз мындан 4000-3000 жыл мурун болуп өткөн маданияттар жөнүндө болуп атат. Жана ошондой эле түштүк Сибирдеги Федорова маданияты бул 1500-1300 жылдар биздин эрага чейинки. Тажикстандагы Вахш маданияты бул биздин эрага чейинки 1800 жыл мурунку. Жана башка ушул сыяктуу
коло доорунун аягына таандык маданияттар кирет да. Мына ошол маданияттар, булар ошол мен өткөндө айтып өткөндөй, биздин ата тектер ошол Уралды, Эдил дарыясын бойлогон убакытта жашаган элдердин тикелей насилдери деп атат да. Биз өткөндө айттык, ошо Аркайым комплексинен табылган сүйөктүн ДНКсы бул кыргыздын ата теги болуп чыкты депчи. Эми бул мисалы жалпысынан андрон маданияты батыштан Урал, Волгадан башталса, чыгыштан Сибирдин Минусин аймагын толугу менен, түштүктө Туркмениянын Копет-Даг тоолорун, Тажикстандын Памирин, Кыргызстандын Ала тоо жана Теңир тоолорун, түндүктө жалпы тайгага чейинки аймакты камтыйт да. Мына ошол андрон маданиятынын доорунда деп айтсак болот. Бул деген биздин заманга чейинки 4000 жыл жана бери көздөй 3000 жылдын тегерегинде, бул 1000 жылдык деп айтсак болот да. Ошол 1000 жылдыкта биздин ата тектер ушу Евразия континентине, Борбордук Азияда бул кеңир тарап, мына мондай андрон маданиятын түзгөн. Ушул миграция толкуну бүгүнкү күндө ошол айтсак болот, ошол Абашева Сынташтадан анан ушундай бүт Евразияга биздин ата тектердин ошо туугандары баары тараган депчи. Эми биз азыр ушул тапта ушул кыргыздар, мен өткөндө айтып өтпөдүмбү, ушул андрон маданиятынын негизги өзгөчөлүктөрү эмнеде? Негизги өзгөчөлүктөрү эмнеде? Өткөндө айттым, ошол Төлөк Төрөкан уулунун санжырасында кыргыздын түп ата теги болуп, ошол түтөк, анан түтөктөн жабамийден анан ыстам болуп кетет деп, бул ыстам кыргыздын ата теги деп аталат. Бул мындай кыргыздын негизги ата теги, анын аты ыстам дегени бул ыш, анан там деген сөздөн турат да. Биз өткөндө сабакта айтып кеттик, бул там негизинен бул таштан там салуу маданияты, мына могундай там салуу маданияты ошол Аркайымден башталган. Андан кийин таштан там салган маданият бул ушу кыргыздын ата тегинин, ыстамдын түптөгөн маданияты деп айтсак болот. Анан ушу таштан там салгандан кийин алар баягы адам өлгөндө аны дагы аздектеп ушу жердин астына дагы мындай там салып анан элди ушул курган маданиятын ушу андрон эрасында башталган деп айтат да окумуштуулар. Мына ошодон баштап кыргыздардын ушул ата тектеринин негизги салты, негизги маданияты бул адамды аздектеп о дүйнөгө узатуу маданияты да. Бул аларды таштан ушундай мүрзөлөрдү курган да. Мына окумуштуулар андрон маданиятынын негизги баягы өзгөчөлүгү катары ушул мүрзөлөрдү таштан кургандыгын айтат да. Ошондуктан баягы курганный погребальный обряд деп орусча айтат. Мына орустардын окумуштуулары мындай жазып атпайбы? Главным признаком андроновской культуры является своеобразный погребальный обряд депчи. Бул маданият кайдан келип чыкты? Албетте ошол биз жанагы кыргыздын түп атасы болгон ошо ыстамдын ушу там салуу, таштан там салуу маданиятынан келип чыккан. Бул эми илимий
ошол биздин кыргыздын санжырасындагы баягы айтылган окуялар ошол баардыгы илимий далилденип атат да. Эми Аркайым шаар комплекстерин негиздеген ат арабаны тарыхта биринчи колдонгон ушул аркаимдиктер болгон. Анан жезди өтө жөндөмдүү иштеткен Абашева сынташталыктардын бир олуттуу бөлүгү чыгышты көздөйт. Түштүк Сибирге тарыхый көз карашта өтө кыска мөөнөттө миграция жасашкан. Бүгүнкү археологиялык жана палеогенетикалык илимий аныктамалар көрсөткөндөй, Абашева сынташталыктар байыркы коло доорунда мындан 4300 жыл мурун Түштүк Сибирге көчүп барып, көчмөн турмушун уланткан. Демек, биздин ата-бабалар ошол Уралдан, биз жана башында айттык, ушу Аму дарыясы менен Сыр дарыясынын боюна биринчи Уралга көчүп, Эдил дарыясынын боюна көчүп, андан ары кайра чыгышты көздөй миграция жасап, Түштүк Сибирге барышкандыгы жөнүндө илимий далилдер айтылып атат да. Анан кызыгы Сагынбай Орозбаков Манас эпосунда кыргыздардын ата теги бир убактарда Урал тоосун, Эдил, Жайык сууларын бойлоп жашаганын так сүрөттөгөн. Бул деген Манас эпосунда дагы айтылат да, бир убактарда ошол Алтайдан дагы көчөбүз деген маселе жаралып калат кыргыздарда. Мына ошондо бул жерде мынтип айтып атат да: Эдил Нура суусу бар, эсен аман ушу бар, Оролдун узун тоосу бар, ошого жакын барсак деп, бир кыйла элдин оозу бар, Эдил Жайык жери бар, эне атабыз өскөн деп, бир кыйла элдин кеби бар деп Сагынбай Орозбаковдун манасында мына ушундай Манас вариантында ушундай айтылат. Демек, бул деген Манастын доорунда биздин ата-бабалар кайсыл бир доорлордо ошол Эдилдин боюнда, Нура суусунун боюнда, Орол тоосунун, Орол узун тоосу бар деп атат. Чындыгында эле узун тоо системасы да Урал деген бүгүн. Мына ошону Манас эпосу дагы далилдеп сүрөттөп жатат да. Анан Абашева сынташталыктар Түштүк Сибирде аларга чейин жашап, байырлап жүргөн элдер менен аралашып, ал аймакта өтө татаал этногенез процесстери Афанасьев жана Андрон доорунда болуп өткөн. Биз буга чейин белгилеп кеткендей, Түштүк Уралдагы Абашева сынташталыктар жалаң гана европеоид келбеттүү эл болгон. Чындыгында ал доордо биздин кыргыздардын ата тектери бардыгы мындай ак эл болгон экен да. Европеоид эл болгон. Мисалы, могул сүрөттө ушул келиндин сүрөтү баягы Андрон эпохасындагы аялдын мындайча кийиминин сүрөттөлүшү да бул музейде чагылдырылган. Анан ошол европеоид типтүү Андрон маданиятына типтүү адамдар болгон экен. Ал эми палеогенетика илиминин аныктамаларына кайрылсак, 2009-жылы окумуштуу Кристин Кайзер баштаган Страсбург университетинин медициналык институтуна караштуу молекулярдык антропология лабораториясында эмгектенген илимпоздор тобу Красноярск облусунун Минусин котловинасынан табылган байыркы Андронов, Тагар жана таштык маданияттарына тиешелүү сөөктөрдүн
ДНКсын изилдөө жыйынтыктарын жарыялашкан. Ошол Минусин котловинасынан табылган Андронов доорундагы 10 эркек адамдын сөөктөрүнүн ДНК анализи жүргүзүлүп, алардын 9 сөөгү R1A1 гаплогруппасына тиешелүү болгон, ал эми 1 сөөк C гаплогруппасына тиешелүү болгон. Кийин 2012 жылы Россиялык илимпоздор Волков, Харьков жана профессор Степанов Минусин котловинасындагы сөөктөрдүн ДНК маркерлерин азыркы күндө жашап жаткан элдердин кимисине генетикалык жактан жакындыгын изилдеп, макала жарыялашкан. Төмөндө ошол орус окумуштуулардын макаласынан үзүндү берип кетели, анан талдайбыз. Мисалы, бул жерде ошол андрон маданиятына тийиштүү ушул мынтип жазып атат да: при сравнении на 10 СТР гаплотипы андроновцев имеют полное совпадение с гаплотипами представителей следующих популяций. Южные алтайцы 17 совпадений, алтайцы 2 совпадения, киргизы 65 совпадений. Таким образом, южные алтайцы и тяньшанские киргизы являются потомками близких родственников енисейских андроновцев. Вероятнее всего, потомками алтайских андроновцев. Как известно, между киргизами и южными алтайцами, лингвистами и этнографами давно было установлено близкое языковое и этническое родство. У этих народов совпадает большинство названий родовых подразделений, например, Мундус, Töölös, Кыпчак, Найман и так далее. Особенно важным является значение маркера DIS-448, равное 21. Это значение является главным отличительным признаком алтайско-киргизского кластера. У большинства представителей этой группы, гаплогруппы, значение этого маркера равно 20. Демек, ошол түштүк Алтайдагы жана Минусин котловинасындагы азыркы Красноярскийде мындан ошол 3000 жыл мурун жашаган сөөктөрдөн табылган ДНКнын анализдери дагы ошолор азыркы кыргыздар менен түштүк алтайлыктар менен бир тууган болуп чыгып атат да. Эми орус окумуштууларынын аныктамасына ылайык минусиндик андрондор менен генетикалык жактан эң көп жакындык азыркы түштүк алтайлыктар менен кыргыздар болду. ДНК базада катталган 65 кыргыздын ДНК маркери минусиндин андрондуктары менен тектеш болуп чыккан. Бирок орус окумуштуулары белгилеп кеткендей, кыргыздар менен түштүк алтайлыктар минусиндеги андрондуктардын тикелей урпактары эмес, алардын туугандарынын урпактары болуп эсептелет дешти. Алар божомолдоп Алтайдагы андрон маданиятынын насилдери болушу мүмкүн деп коет. 20-кылымдын башында венгриялык окумуштуу Аурель Штайн менен швед окумуштуусу Свена Гедин Тарим бассейнинен тагыраак айтканда Кытайдагы Урумчу, Турфан, Хотан шаарларынын жанынан европеоид келбеттүү адамдардын мумияларын табышкан. 1980
жылдары белгилүү Лоу-Лань сулуусу аталган аялдын мумиясын табышкан. Кийинки жылдары мумияларды радиоуглероддук анализ жасоо аркылуу алардын эң улуусу мындан 3800 жыл мурун жашаган адам экенин аныкталган. Ал эми эң акыркылары биздин эранын 2-кылымында жашаганы белгиленет. Синьцзяндагы азыркы күнү кургап калган Лопнор көлүнүн батыш тарабындагы байыркы көрүстөндөн чыккан 7 эркек адамдын сөөгүнөн алынган ДНК анализ алардын 7 тең R1A1A гаплогруппасына таандык экени билинген. Ал эми радиоуглероддук анализ алардын мындан 3980 жыл мурда жашаганын аныктаган. Дагы бир белгилеп кетүүчү олуттуу маселе бул 7 эркек адамдын энелик тараптан берилген митохондриялык гаплогруппасы C4 болуп чыккан. Бул ал убакта бир гана Сибирдеги монголоид өңдүү автохтондуу элдерге таандык болгон. Ошол мумиялардан 2 гана аялдан европалыктарга тиешелүү H жана K митохондриялык гаплогруппасы табылган. Бул эмнени билдирет? Окумуштуулардын айтымында бул 7 эркектин аталары баягы түштүк Уралдагы Абашева сынташталыктарындай R1A1A гаплогруппасына таандык болгону менен энелери Сибир элинен болгонун көрсөтүп турат. Ошол себептүү окумуштуулардын аныктамасына ылайык бул байыркы көчмөндөр түндүк тараптан, тагыраак айтканда түштүк Сибирден Иртыш суусун бойлоп, андан кийин Илени бойлоп Тарим бассейнине түндүк чыгыш аркылуу келишкен. Тарим бассейни өтө чоң территорияны, азыркы Кыргызстандын территориясынан да чоң жерди ээлейт. Анын түндүк чыгышы чоң жерди ээлейт. Тарим бассейни өтө чоң территорияны, азыркы Кыргызстан территориясынан да чоң жерди ээлейт. Анын түндүк жагы Тянь-Шань тоолору, батышы Памир тоолору, түштүгү Индо-Пакистан тоолору, Тибет тоолору, чыгышы Кытайдын азыркы Ганьсу жана Цинхай провинциялары менен чектеш. Табылган мумиялардын бири азыркы Хотан шаарында болсо, бир бөлүгү Турфанга жакын болуп жаткан түштүк Сибирден келген Андрон маданиятынын көчмөндөрү Тарим бассейнинде баш аягына чейин кеңири тарап жашагандыгын айгинелеген. Азыркы Синьцзяндын Үрүмчү жана Турфан аркылуу Лобнорго келишсе, дагы бир бөлүгү азыркы Ак суу дарыясынын агымы менен бойлоп Хотанга жеткен. Белгилеп кете турган нерсе, Ак суу дарыясы бүгүнкү күндө Кыргызстан, Кытай жана Казакстан элинин достугунун символу болгон Хан Теңир чокусунан башталат. Ошол чокунун аталышы да байыркы Тарим көчмөндөрү менен байланыштуу болушу мүмкүн деген мен азыр божомолду жасап атам да. Эми Тарим бассейнинде табылган мумияларынын баш кийимдери кийизден жасалган азыркы кыргыздардын калпагынын эң байыркы үлгүлөрү болуп алат. Баш кийимдерине канаттуулардын канаттарын таккан. Мисалы карап турсаңар, азыркы эми бул мындайча айтканда мындан 3900-3800 жыл жашаган адамдын мумиясы. Мына ушулардын ДНКсы бүгүнкү күндө ушул
R1A1A жанагы Z 93 андан кийин ошол кыргыздарга тектеш болуп чыгып атат да. Анан баш кийимин карасаңыздар, бул кийизден жасалган калпак. Анан карабайсыңарбы, бул ушул канат эменин, канаттуулардын канаттарын таккан деп атпайбы? Биздин Манас эпосунда мындай айтылган сөздөр бар да. Ошол баш кийимине каркыраны сайынып деп айтылат да. Каркыранын ушу канатын сайып койгон экен да баш кийимине. Бул бир өзгөчөлүк маданияттын, бир кыргыздардын маданиятына тууп келген нерсе да. Анан Лобнор көлүнүн батыш тарабынан табылган көрүстөн жерге тегерете дөңгөчтөрдү тикесинен тизип курчалган. Мына моундай бул көрүстөн экен. Атайын алар ушундай көрүстөнгө адамдын ушул сүйөгүн мумия катары коюп, анан ал жак чөл да. Анан бүгүнкү күндө чөл болуп калган да. Ал доорлорду Тарим бассейни бүгүнкүдөй мындай чөл болгон эмес, кадимкидей токой тоолор болгон. Мына бүгүн чөл болгондуктан ошол мумиялар кургакта жакшы сакталып калган да. Мисалы Лобнор көлүнүн батыш тарабынан табылган көрүстөн жер тегерете дөңгөчтөрдү тикесинен тизип курчалган. Ар бир жерге берилген адамдын үстүнө жыгач кемени көмкөрүсүнөн жапкан, жанында бодом алдын сөөктөрү табылган. Ошо жаны союлган өгүздүн териси менен кеменин үстүнө жабышканы аныкталган. Ошол суу тери кургаганда тактайга жабышып калган. Жапканынын максаты эми мүрзөнү көмгөндө кеменин ичине кум кирбесин максат кылганын окумуштуулар белгилейт да. Эмне үчүн өгүздүн терисин жапкан? Албетте Европанын окумуштуулары эми багы ушу үстүнө кум кирбесин деп багы изоляция катары деп дагы айтып атат. Анан эмне үчүн уйдун териси, эмне үчүн өгүздүн териси? Чындыгында бүгүнкү күндө окумуштуулардын айтуусу боюнча, мен жанагы айтып өткөн кыргыздар булар өгүздү мындай өтө татымдуу уйду татым катары туткандыгы ошол доордо билинип турат да. Эмне себептен? Кыргыздын, мен азыр алдыга бир аз кете айта баштайын. Кыргыз деген сөздө өгүз деген сөз бар да. Кыргыз деген сөздө биз айтабыз, кыргыз деген сөз бул кырк өгүз деген этноним аттан жаралган депчи. Мунун негиздери, албетте илимий негиздери бар. Эмне себептен? Негизи өгүздү багып кош айдоо маданияты мына ушул Аму дарыясынын боюнда, ошол Аркайымде, жана ушул Аркайымден кайра ушул Тарим бассейнине көчүп келген кыргыздардын ата тектеринин маданиятында бар. Бул маданият түптөлгөнүнө бул кыргыздардын ошол элдердин маданияты ошо Аму дарыянын боюнда эң биринчилерден болуп өгүздү үйрөтүү маданияты ушул кыргыздардын ата тегинде пайда болгон. Андан кийин бүгүнкү бизде биз айтабыз Иран, анан Туран депчи. Туран деген сөздүн бүгүнкү күндө тур деген сөз бул
өгүстүн ошол бир түрү да ошол турлардан уй жаныбарлары пайда болду, өгүстөр. Мына ошол турларды кыргыздын ата тектери башынан үйрөтүп, кош айдап, этин жеп, сүтүн ичип, мына ошолордон уй жаныбарлары, өгүстөр пайда болду. Биз бүгүнкү күндө мына тоо таштагы петроглифтерден дагы карасак, мына ошол жерде өгүз малы адамдын кош айдап аткандыгы мына кеңири ошол чегилген да, ошол петроглифтерде. Бул дагы көп нерседен бизге кабар берет. Ошол петроглифтер ушул албетте ушул доорлордо жашап өткөн адамдар чийген петроглифтер. Анан өгүз малын булар ушул өгүздү эң биринчилерден багып адамзатына көрүнгөндөн кийин аларды ошол түштүктөгү элдер, башка элдер биздин кыргыздын ата тектерин өгүздөр деп атаган. Баягы Европанын ошол жактагы индоевропалык тилдерде тур деп, мисалы ирандар тур деп айтат, гректер таурус деп айтат өгүздүчү. Анан түрк деген сөз дагы, бул дагы менимче, бул менин жеке пикирим, бул ошол таурус, тур деген, өгүз деген сөздү билдирет. Анткени бул элдер өгүздү, уй жаныбарын ушу эң биринчилерден болуп адамзатында мындай пайдаланып, колдонуп келген, үйрөткөн биздин ата тектер болгон. Анан ушул көрүстөнүндө дагы кеңири пайдаланган. Эми ошондой эле ар бир мүрзөнүн тушуна дөңгөч тикесинен жерге сайылып, дөңгөчкө тактай байланып, бекитилип, атайын белгилер коюлганын тарим мумияларын изилдеген китаист, Пенсильвания университетинин профессору Виктор Майер белгилейт. Анын айтымында аялдар коюлган жердеги тактайлардын бурчу болгон эмес. Ал эми эркектер коюлган жердеги тактайлар бурчтары менен болгон. Ал 2000 жылы тарим мумиялары байыркы Кытай жана батыштан келген элдин купуя сыры деген дүйнөдө өтө кызыгуу жараткан китебин жазып чыгарган. Бул китеп андан кийин 2008 жана 2013 жылдары кайра басылып чыгарылган. Мына ушул тарим мумиялары биздин ушул ата тектерибиз же болбосо биздин ата тектерибиздин бир туугандары ушул тарим бассейнинде жашаган жөнүндө так илимий далил мындан 3800 жыл мурундан. Демек, Абашева сыйташталыктар биринчи түштүк Сибирге отурукташып, ал жердеги Сибир элдеринен аялдарды алышкан. Ал аялдар монголоид келбетиндеги аялдар болгон. Ошол себептүү Андрон жана Афанасьев маданиятынан табылган сөөктөр европеоид дагы, монголоид дагы келбетинде болуп жатат. Эми ал убакта Сибирде кайсы элдер жашашкан? Албетте, Сибирде ал убакта мен өткөндө айтып кеткендей, көп элдер, биз дагы бир убактарда ушул айттык, мындан 18.000, 22.000 жыл мурун ушул биздин ата-бабалардын ата тектери ошол Алтайдан жашашкан экенин, жанагы биз айтпадыкпы, мальчик из Мальты депчи. Мына ошол убактарда эле Сибирде алар менен чогуу жашаган элдер болгон. Алардын гаплогруппалары дагы мындай ар кандай болот да. Маселен,
Мисалы бүгүн 6 айлык ошол 6 айлыктарды карасак, мисалы түндүк 6 айлыктарда өтө көп кездешкен бул Q гаплогруппасы. Бул Q гаплогруппасы R гаплогруппасы менен бир 36-40 миң жыл мурда барып бир атага кошулат да. Булар баягы түндүк Сибирге эң биринчилерден өтүп, анан нары Америкага өтүп кеткен баягы индеецтер дагы кездешет. Андан кийин ошол түндүк Сибирде көп кездешкен N гаплогруппасы бар элдер. Булар дагы байыркы доорлордон ошол Сибирде кездешкен элдерде көп, түндүк Сибирде. Мына ошолордун арасында I деген гаплогруппа да бар. Анан мындай R1B деген гаплогруппа, бул R гаплогруппасынан R1A жана R1B болуп бөлүнүп кетет. Мына ушул гаплогруппага дагы тийиштүү элдер бар. Мына ушул элдер менен кыргыздар ошол доордо Сибирге барып, ошолор менен дагы генетикалык байланышы бар экенин мына ушул далилдер, ДНКнын далилдери көрсөтүлүп атат да. Мисалга айтсак, Q гаплогруппасынын мутациясы мындан 15-20 миң жыл мурун Сибирде жашаган адамда пайда болгон жана бул гаплогруппага таандык элдердин көп бөлүгү ошол замандарда Американын континентине Беринг кысыгы аркылуу өтүп кетишкен. Бүгүнкү күндө түштүк Американын жана Мексиканын калкынын басымдуу бөлүгү, ошондой эле Американын индеецтеринин көбү ушул гаплогруппага кирет. Бүгүнкү күнү Q гаплогруппасына кирген кичи элдер Сибирдин түндүгүндө жашайт. Мисалы Кет селькуктар, ошондой эле Кара Калпакстандын, Иран жана Афганистандын түркмөндөрүндө Q гаплогруппасы көп кездешет. Бул дагы кызыктуу факт. Ушул Q гаплогруппасы түркмөндөрдө көп кездешкени. Ал эми N гаплогруппасынын мутациясы 10-15 миң жыл мурун Алтайда жаралган делет. Бул гаплогруппа Евразия континентинин түндүгүндө батыштан Финляндия менен Балтикадан баштап чыгышка Камчаткага чейин кездешет. Дээрлик финдерде, Балтика элдеринде, Якут, Удмурт, буряттарда көп кездешет. Жыйынтыктап айтканда, коло доор мезгилинде эле түштүк Сибирге келген Абашева сынташталыктар Минусин котловинасына туруп калбай, Сибирдин баардык тараптарында көчмөн турмушун сүрүп, Чыгыш Сибирдин Байкал аймагын, Алтайды, Монголиянын жана Казакстандын Алтайын, Кара Иртыш, Иле аймагын жана Синьцзяндагы Тарим бассейнин байырлап, кеңири тарашкан. Мына ошол андрон маданияты, ошо биз айттык, ошо биздин Эдил Нурадан башталып, жана Манас эпосунда айткандай, эне ата жерибиз да. Ушул эне ата жериден мына андрон маданиятын түптөгөн биздин кыргыздын ата бабалары жана ушул Сибирге, түштүк Сибирге барганда мына ошол көптөгөн Сибирдеги ошол убакта жашаган элдер менен этногенетикалык байланыш болуп, мына ошол бүгүнкү күндө ушул N гаплогруппасы, Q гаплогруппасы, R1A гаплогруппасы жана башка гаплогруппалар бүгүнкү күндө кыргыздарда дагы бар. Мына ошолордун бул процесстер 3800-4000 жыл мурун болгон процесстер. Бул генетикалык процесстер деп айтсак болот, тарыхый процесстер деп айтсак болот.
Мына бүгүнкү сабактан сиздер мына ушул андрон маданиятында кыргыздардын түптөлүшү жөнүндө айтып бердим. Анан эмки сабактарда биз ушул андрон маданиятындагы жана кийинки доорлордо кыргыздардын ата тектеринин баягы бир туугандары болгон. Мен өткөн сабактарда айтып кетпедимби? Бул жанагы Ашкенази, Левиттер, Түндүк Индиядагы индустар, брахмандар, арийлер деп айтабыз аларды. Анан арабтар, бүгүнкү күндө Турцияда жашап жаткан байыркы түрктөрдүн ата бабалары, мына ошолор биз айттык жанагы аларды каяктан? Алар ушул Иран тоолорунан биз Аму дарыясынан түштүктү көздөй, түндүктү көздөй ушул Уралга барып, анан Евразия континентине тарасак, алардын ата тектери ушул Ирандын территориясынан, ушул Аму дарыянын боюнан тигил жакынкы чыгышка Тигр жана Ефрат дарыяларынын бою көздөй миграция жасап кетишкен. Мына бүгүнкү күндө ошолордун урпактары бул Ашкенази, Левит, еврейлер, кээ бир арабтардын бир 10-15%, мен алар жөнүндө дагы кеңири маалыматты берем. Жана ушул Осмон түрк династиясын негиздегендердин ата бабалары, мына ушулар ушул территориядан, ушу Аму дарыясынын боюнан чыгышты, жакынкы чыгышка жана азыркы Турциянын территориясына миграция жасаган адамдар. Алар кайсы цивилизацияларда түскөн, биздин ата бабалардын бир туугандары. Мына ошол жөнүндө кийинки сабакта кеңири баяндап берем. Анда эмесе эмки сабактарга чейин сак саламатта болуңуздар.